Маектешүү, баарлашуу, жакындан таанышуу. Атам кыргыз, апам болсо орус. Ошол апам кени күчтүүрөөк окшойт. Апам жакка көбүрөөк тартып кеткен да. Бирок сүйлөгөнүңүз атамдыкы дебейсизби? Бирок сүйлөгөнүм ички дүйнөм атамдыкы деп коет. Эле бисмилла деп айтып калгансыз да. Сиз динге кандай көз караштасыз? Жакшы. Мусулмансызбы? Ооба, алхамдулилла мусулманмын. Мусулманмын. Диним ислам ошо. Сиз өзүңүз кыргыз кызын аласызбы же? Кыргыз кыз эле алам го. Э? Кыргыз келини. Салам айтам урматтуу Айпер Момунбекова YouTube каналынын көрүүчүлөрүнө. Бүгүн бизде эркин маектешүү, баарлашуу, жакындан таанышуу. Бүгүнкү менин маектешим Рамил мырза. Саламатсыздарбы? Жакшы. Кантип келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы буюрса. Жакшы. Күндүн ысыгы болбосо эле жакшы. Баары сонун деңиз, э? Баары сонун. Анда баштадык маекти. Рамил мырза өзүңүздү тааныштырып кетпейсизби? Тааныштырып кетейин. Менин атым Рамил болот. Өзү Ысык көлдө төрөлгөм. Ошол жерде 4-класска чейин окуп, андан кийин шаарга көчкөм. Биякта шаарда окуп, ошол жерде жашап калгам. Негизи ата энем биякта да шаарда турушат. Атам кыргыз, апам болсо орус. Ошол апам кени күчтүүрөөк окшойт. Апам жакка көбүрөөк тартып кеткен да. Бирок сүйлөгөнүңүз атамдыкы дебейсизби? Бирок сүйлөгөнүм ички дүйнөм атамдыкы деп коет. Өтө жакшы. Ошондой. Канча бир туугансыз? 2 бир тууганбыз. Бир иним бар. Анан сиз? Мен алма такыр окшошпойт иним. Иним экөөбүздү мисалы кимге окшош? Атамга окшош. Аныңыз атаңызга? Атам. Атаңыз кандай киши? Бир элестетип койбойлубу? Кадимгидей эле Мындай кыргыздан акта. Кара тору. Анан сүрөттөрүн көрсөтө алам кааласаңыз. Ата жакшы. Рамил мырза, эмне менен алектенесиз азыр? Мен азыр технолог болуп иштейм. Нан тармагында шириндиктерди жасап, круассан, эң негизги ошо нан тармагында да элдерди үйрөтөм, мастер-класс өткөзөм. Ошондо сиз кесибиңиз ошондой, э? Негизи кесибим ошондой. Аны аябай эрте иштеп баштагам, 16 жашымда эле. Ким болуп иштеп баштадыңыз? Башында биякта Бишкектин Глобусунда иштеп баштагам, пекарь болуп. Глобуста нан бышырчумун, анан ошентип Москвага кеткем. Москвадан ошентип уланып, ошол тармак аябай өзүмө жагып, негизи аябай өркүндөй турган эмем да, тармагымда. Тармак келечекте бар десеңиз, э? Келечекте бар. Өтө жакшы. Сиз менен баарлашканыбызда айткан өзүңүз айтып кеттиңиз го, ички дүйнөм атамдыкы депчи. Сыртыңыздан андай көрүнбөйт да. Анан көпчүлүк адамдар сизге сүйлөгөндө кыргызча айтатпы же дароо эле орусча сизге айтып баштайтпы? Дароо эле орусча сүйлөшөт. Мисалы үчүн орусча жакшы билбегендер да түшүндүргөнгө аракет кылып ушинтип сүйлөшөт. Анан кыйналбай эле кыргызча сүйлө деп ушундай жерлерим бар. Элдер аябай таң калыштуу болот элдерге, негизи аябай эле кыргызча таза, кенен, эркин, нукура сөздөрдөн кошуп сүйлөгөндө элдер мындайча айтканда шок болот да. Мен эле шок болдум. Эч жагы эле айтып койбойсуңбу дейт кээде. Мисалы атайын орусча сүйлөп алам. Мисалы үчүн сүйлөй берет, орусча такалат, кыйналат, оюн жеткире албай, анан аягында кыргызча сүйлөсө кыйнабай эле кыргызча сүйлөйт белең деген сымал айтышат көп. Айтышат да, көп. Бүгүнкү эфирде мен сизге кечээ баарлашканда, сизге чалганда сиз айткансыз, мен нукура сүйлөйм кыргызча депчи. Анан бир аз мен болсом уялдым эми. Бүгүн азыр эфирде сизигиз дагы бир дагы орусча сөздөрдү кошпостон так туура кыргызча сүйлөшөлү. Болуптур, сүйлөштүк. Анан сиз социалдык желиде бир видеоңуз сиздин баракчаңызда 1 миллион көрүндү топтогон да? Ал видео кандайча чыкты өзү? Мен ойлойм, ал видео тарап кеткени элдерди кыргызча нукура сүйлөгөнүм кызыктырды. Эң башкысы. Ал жерде өзү кантип айтсам, кыргыздар өзү билбей турган нерсени айтып сүйлөгөм да негизи. Анда биз көлгө баратканбыз, менде Караколдо мастер-класс болчу. Ушундай сөздөрдү айта бердим. Кыргызчасын билбейм, айтып айтам. Мастердин кыргызчасы чебер дейли. Чебер. Ошол блогер дос балдарды жаныма алып алгам, өзүм зерикпестен барып келейин деп. Анан каттамага токтогонбуз, ошол жерде
видеого жөн эле тартып аткан, ойноп эле тартып атканбыз негизи. Анан ошол жерде чай алып келип, ошол чайга сары май, туз кош койгон кандай керемет деп сүйлөгөнүмдү комментарийден байкашымча көп билбейт экен да. Андай кошпойт дейт. Ал негизи илгерки кишилердин адаты болуп калган. Илгертеден ошондой болчу да. Анан суроо бере берейинби? Ооба. Анан негизи сиздин дагы нукура кыргызча сүйлөшүүңүз бул үй бүлөдөн башталат го, Ооба. Үй бүлөдө, үйдө сиздер кайсыл tilde сүйлөшөсүздөр? Негизи Апаңыз деле кыргызча сүйлөйбү? Ооба, апам да кыргызча сүйлөйт, мендей эле. Кенен эркин мендей эле кыргызча сүйлөйт. Атабыз анда күчтүү болгон экен да? Атабыздын тарбиясы да. Ошо Үйдө мисалы тамак аштар бүт кыргызча. Беш бармак кадимкидей эт. Биз нарындык болгондуктан эт көп жейбиз аябай. Айылдан дайыма эт салдырып турабыз, топоздун этин, уйдун, жылкы. Үйдө эркин кыргызча барлашасыздар. Ооба, кыргызча сүйлөшөбүз баарыбыз. Мамам деле мисалы Кочкорго барганда кадимкидей келиндердин кызматын кылат, жол салынат, борзок бышырып, жаман жакшылыкка барып калабыз Кочкорго. Негизи биякта эле турабыз, анан ошо барып калганда кылат бардыгы. Ошонун баарын кылат. Анан сиз өзүңүз кыргыз кызын аласызбы же башка улуттун кыздарын карайсызбы? Ошондой суроолор мага негизи көп келет, Анан сиз анда бүгүн жооп берейин. Негизи кыргыз кыз эле алам го, кыргыз келини. Бир жерде отуруп апама тамашалайм. Мен орус кыз менен сүйлөшүп аттым эле, ошону алайынбы деп. Анан апам шок болуп кетти. Таң калып калды да. Жок дейт. Анан неге өзүңөр оруссуңар го? Келиңер орус болсо жаман эмес го десем, жок, негизи кыргыз кыздан эле ал дейт. Ал тың болот, ата энени сыйлайт дейт. Апам өзү ошентет да. Анан негизи өзүмдүн көңүлүмдө ошондой, негизи орус дос балдар жок болчу да. Негизи кыргыз кыздар менен эле сүйлөшүп, балдар менен сүйлөшүп, кичинекей кезден баштап ошо дос чөбөрөм баары кыргыздар болгон да. Кыргыз болуп калганда, Кыргыз болуп калган. Анан элдердин таң калышы көп, мисалы үчүн биринчи сурайт менден ошол кыргызча таза сүйлөйт экенсиң, кыргыз класста окудуңбу деп. Анан жок, орус класста окудум дейм. Анда айылда өстүңбү дейт, жок, шаарда өстүм дейм. Ошого карабастан орус класста окуп, шаарда өскөнүмө да ошондо да кыргызча сүйлөп калдым да, таза. Бул анын үстүнө сиз өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй, үй бүлөдө ата энеңиз дагы кыргызча сүйлөшсө, анда бала дагы кыргыз тилин жакшы кабыл алып түшүнөт да. Туура. Анан сиз кыргызча эле жоройт турбайсызбы? Биринчи кыргызча ойлонуп, мен мисалы мен кыргыз болгондон кийин дагычы кыргызча ойлонуп, анан кийин аны эгерде орусча которо турган болсо, анан которосуңбу? Сизде кандай ошондо? Меники кыргызча эле ойлоном бүт. Ооба, бүт кыргызча эле. Кыргыздын каdaa салттарын колдоносуз, колдойсуз. Ооба, туура. Анан сизге баягы кыргыздар анан сизге орусча суроо берип, ушундай кылганда кандай болот негизи? Эме болбойсузбу? Мындай Жаман болуппу? Өзү кыргыз болгондон кыргызча сүйлөбөйбү? Жок, ал жөнүндө эчтеке деле дебейм негизи. Себеби өзүм келбетим орустукуна окшош, анан алар деле дароо эле ойлойт да, бул орус бала экен деп. Ошондуктан кыргызча жооп берип коем, ошондон башталып кетет. Анан кыргызмын десем, негизи элдер ишенбейт да. Ишенбейт. Сен кантип эле кыргызсың? Сүйлөгөнүңгө мейли Кыргызстанда чоңоюп өстүм, сүйлөп калдың деп, келбетиң такыр кыргызга окшобойт дейт. Анан илгерки кыргыздар ушундай болгон деп го. Көзү көк. Ооба, негизи ушундай болгон го. Анан азыр мен паспорт алганда 16 жашымда алдым, ал жерде Улуту деген жери жазылбайт экен да. Азыр болсо жаңы паспорттор чыга баштады, анан көчөгүн эле аны билип дароо барып алмаштырып келдим да. Сурадым сондон ошо эжекеден. Улутун жазса болобу десем, ал айтты, кааласаңыз болот, кааласаңыз жазбай эле коюңуз деп. Анан жазып коюңуз анда дедим. Негизи базада сразу эле кыргыз деп улуту чыгат, кыргыз жараны, анан улуту кыргыз деп. Ошол паспортду алсам, буюрса көрсөтөм да, ошо ишенбегендерге. Таза мындан да кылып, Мындай кылып. Мен кыргызмын деп. Мен кыргызмын деп. Ата жакшы. Сиздин кандай хоббиңиз бар? Эмне менен алектенесиз?
негизи өнөргө жакынмын. Кандай өнөрлөргө? Өнөрлөр мисалы кичинекей мен кичинекей кезден баштап ошол үйдөгүлөр негизи чөйрө аябай таң калышчу мага. Мен кол эмгекке аябай жакынмын. Кол эмгекке аябай жакынмын. Сүрөт тартчумун. Анан аябай кичинекей кезден баштап жыгач уста жака жакын болчумун да. Жыгачтардан бир нерсе жасап, жааларды жасап, ар кандай ушундай жасачумун. Анан кийин чоңоюп баштагандан кийин темир уста болоюн деп ошол жакка аябай кызыктым. Бычактарды жасачумун. Эмгекчил турбайсызбы? Эмгекчил. Өтө жакшы. Кол эмгекке аябай жакынмын. Музыкага жакын болуп, өзүм ырда албайм, бирок комуз чертем, гитара чертем. Бүгүн эмне гитараны алып келген жоксуз анда? Мактаныш керек болчу да бул жака. Комуз алып келиш керек болчу. Туура айтасыз. Комузду эмне алып келген жоксуз анда? Аны ойго да келбептир. Анда кийинки эмеде сиз комузду чертебиз, Мен дагы үйрөнүп баштайын анда. Болуптур. Сүйлөштүк. Дагы эмне жаңылык? Жаңылыктар ошол азыр жумушка аябай жумуш менен алектенип атам. Чет өлкөлөргө чыгып. Мастер-классыңыз тууралуу да кичине айтып өтпөлү? Кандай мастер-класстарды өтөсүз? Кайсыл жака өтөсүз? Мен негизи бүттүк Кыргызстан 7 областына өтөбүз. Биз компания болот, чет өлкөдөн ушул технологияларды алып келебиз. Биз ошол чет өлкөгө учуп, ошол жактан үйрөнүп, кайра бул жерден өндүрөбүз да. Мисалы могу Глобус, Азиялар барго. Супермаркеттер. Ошол жерде нандар ошо мен үйрөткөн нандар, бизден ала турган ошол мастер-класстар өтүп турабыз. Ошондой. Шаар ичи кофейняларда круассандарды көбүн ошо үйрөтүп, жок, мен үйрөткөм, ошо чыгарып баштаган. Өтө жакшы. Келечекте кандай максаттарыңыз бар? Өзүм өндүрүш ачсамбы деп аткам негизи. Мисалы Кыргызстанга магазиндерге кирсек, полкаларда көп нерсе, чет өлкөдөн келген нерселер, конфеттер, печенье, мисалы Яшкино сымал. Анан менин максатым ошол өзүм производство ачып, өндүрүш ачып, ошону бияктан жасасакпы деген ойдомун да. Чет өлкөдөн алып келбей, бизде абабыз жакшы негизи. Азык түлүктөрүбүз таза, мисалы. Ошолорду өзүбүз чыгарсакпы деген ойдомун да. Чет өлкөдөн алып келбей. Анан сиз экөөбүз кадр сыртында сүйлөшүп калдык. Анда айттыңыз, мен чет өлкөлөрдө окуп келдим депчи. Кайсыл чет өлкөлөрдө окуп келдиңиз жана ал жактан кандай тажрыйба алдыңыз, топтой алдыңыз? Мен негизи Москвадан окуп келдим. Эң башка ошо Москвада эле окудум. Башка жерлерде иштеп, командировкаларга көп бардым. Ал уже бияктан жумушка, компанияга киргенде ошол жактан бардым. Анан Москвада иштеп жүргөндө, мисалы үчүн бир набайканага кирем. Анан ошол жерде бир ай иштеп, акчасына деле кызыккан жокмун негизи. Тажрыйба алайын деп, бир ай иштеп, кайра башка жакка кетип, ошентип азык түлүктөрүн үйрөнүп, кандай негизи кандай ун жакшы болот деген сымал ошондой ар бир кенедей нерсеге чейин үйрөнүп, ошентип жүргөм да. Азыр деле ошондой жүрөсүздөр, Азыр деле ошондой. Азыр уже өзүм үйрөтөм да. Өтө жакшы. Мен байкап калдым. Сиздин баягы видеоңузда, баракчаңызда көп көрүлүм топтогон видеолордочу альхамдулиллах, бисмилла деп айтып калгансыз да. Сиз динге кандай көз караштасыз? Жакшы. Мусулмансызбы? Ооба, альхамдулилля мусулманмын. Мусулманмын. Диним ислам ошо. Негизи кичинекей кезден баштап андай түптө жашачумун. Ошол жерде жаңы мечит салынган, ошондо кызыгып, дос балдар чакырган ошол мечитке биринчи барганда ошондо намаз окуп көрүп, аябай жагып калган. Ошондон баштап намаз окуп, кабыл алдым. Анан шаарга көчкөндөн кийин үйдүн да жанында мечит бар болчу. Ошол жерге жайкы каникулдарда медресеге окуп, Куран окуп ушинчимин да. Ооба. Үй бүлөңүзчү? Үй бүлөм да ошондой, мамам да ислам динин кабыл алган. Мисалы үчүн мечитке барбасам урушат. Ооба. Мечитке барбайсыңбы деп, барбай калдыңар деп ушинтип урушуп турат да. Болбосо апам орус. Ал дагы атаңызды чын жүрөктөн жакшы көрүп, турмуш курган үчүн дагы ислам динин кабыл алып, сиздерди жарык дүйнөгө алып келип, өтө жакшы. Анан сиздин азыр блогерликти эми баштап атасызбы же блогер болууну
кандай десем, жактырасызбы? Мындай сыртты көрүнүп атканда мындай эч блогерликке кызыкпагандай сезилет экен да. Ошондой негизи мен эч кызыгым жок андай нерсеге, көңүлүм жок. Башында эле дос балдарым көп айтышчу ушу видео тартып, элге таанымал болбойсуңбу деп. А мен көңүлдөн өрчү эмесмин. Ошо чак эле видео тартып, негизи видеолор тарап кетчү мезгили болчу анда деле. Бирок көңүлдөнчү эмесмин. Неге? Ошону айтып өзүм да билбейм эмнеге. Балким элге мындай таанымал көп болгум келбейт, ошондой. Жактырбайсыз, Азыр эми көз караш бир аз алмашты. Азыр эми буюрса. Кандай болуп алмашты көз караш? Мен негизи көз карашым эмнеге кандай таасири тийди ошо оюм өзгөрүш үчүн ал элдер видео тартып калдым, дос балдар, блогер дос балам менен видео тарталы деп калды. Анан видео тарттык, ал аябай таанымал болуп кетти. Ал былтыр жайында болчу. Көлдө тартканбыз, ошол таанымал болду. Анан мага көп элдер жаза баштады, чет өлкөдө жүргөндөр, мисалы Россияда иштеп жүрүп, ошол баласы ошол жерде төрөлүп, өсүп, кыргыз тилин жакшы билбей калган, ошондой көп экен негизи балдар, чет өлкөдө жүргөндөр. Анан мага жазып калышты, ошол сиз аябай мыкты сүйлөткөнсүз кыргызча деп. Мага аябай таасири тийип атат, мисалы патриоттук сезимдер ойгонуп атат дегенде, анан ойлоно баштадым, ошол элге таасирим тиет деп, кыргыз тилин. Бир нерсем болсо дагы аларга. Ооба, бир нерсем болсо дагы, себеби азыр себеп болот экен деп. Кыргыз тили убакыт өткөн сайын нукура сөздөр унутула баштап атат, илгерки сөздөр унутулуп атат. Анан ошого бир аз таасирим тийсеби деген ниеттемин. Көп жаздым, мен ошол эле жагып калды мага, негизи рахмат деп аябай айтып калышты да. Сизге эме берип турду, патриоттун мотивациясын, күч кубат берди. Аябай таасири тийди, чоң рахмат деп көп жазып калышты. Мен өзүм кыргыз болуп кыргызча билбейм деп, сиз мыкты экенсиз деп, патриоттук сезимдерим ойгонду деп, аябай кубандым деп, ошолорду окуп өзүм кубанып кеттим аябай. Ооба. Өтө жакшы. Анан дагы сиз азыр блогерликти эми баштап атасыз да. Ооба, буюрса. Досторуңуз дагы, сиздин айлана чөйрөңүз көбүнчө да баары кыргыз балдар, Ооба, бүт кыргыз. Бүт эле кыргыз. Орус дос балдары жок да. Жокпу? Жок да, мындайча айтканда. Анан бул жака мен келгенде эмнени байкадым? Бул жакта баардыгы мондай кыргыз тилибизди өзүбүздүн, кыргызбыз го экөөбүздүн, кыргыз тилибизди бартабай сүйлөбастан мындай бул бөлүп жаргандык эмес. Кыргызыбыз деле, ошол жаштар деле, чоңдор деле мондай орусча сүйлөшүпчү. Ооба, ошондой болгон. Кыргыз тилин бир аз баалабай кеткендей сезилип Мисалы кетти үчүн мага. азыр ооба шаарда кечиресиз. Айтып коеюн, тиги азыркы шаарда мисалы үчүн жаш балдар, жаңы төрөлүп аткандар мультфильм, кинолорду орус тилинде көрүшөт. Кичинекей кезинен баштап, 1 жаш, 2 жаштан баштап ошону көп байкадым да, орусча мультфильмдерди көрүшөт. Анан тили, ою, пикири бүт ошо орусча болуп калат экен. Анан шаардан да ошону көп уктум. Мен балдарым орусчул болуп калган деп, орусча эле сүйлөйт, кыргызча түшүнбөйт деп. Ал жаңы поколение да. 1 жаш, 2 жаш болгон жаңыдан кыргызча түшүнбөйт дешет. Ооба, көпчүлүк балдар эми кыргызча. Ал негизи бүт баары негизи ошо ата-энеден болот. Ал кандай тарбия берсе ошондой. Меники деле ошондой болуп калды да, мисалы шаарда эле өстүм, ошол эле мультфильм, кинолорду көрдүм. Бирок ошо ата-энемдин тарбиясы ошондой таасири тийди да. Эми кантсе да нарындыкпыз да. Нарындыктар негизи таза кыргызча сүйлөп келесиздер. Нарында кочкорлук. Бир нерсени байкадым. Мен нарында өскөн эмесмин да. Ал жака көп барып жүрчүмүн, бирок ал жерде өсүп окуган эмесмин. Анан көбү, мисалы үчүн кочкорлуктар башында эле кочкорлукмун дейт да, нарындыкмын дебейт. Алар дароо кочкорлукмун дейт. Мен кайсы жерден болсун дегенде, мен нарындан дейм. Нарындын кайсы жеринен десе, анан кочкордун, Шамшы айылынан деп ушинтип айтам да. Ошону байкадым. Сен кочкорлуксуң да, дароо кочкорлукмун деп айт деп. Бизде бар го мен Токтогул Жалалат деген ошондой. Негизи мен көп бөлүнөргөн жактырбайм да. Бөлүнөргөндү жактырбайм. Кандай бөлүнөт ошондо байкал? Жети областка бөлүнүп, түндүк, түштүк болуп бөлүнгөнбү? Ошол да, анан областтын ичинде да бөлүнгөндөр,
Эми башкаларды жаман дебейм, сен бөлөсүң мынтесиң дебейм. Өзүм бөлгөн жаман көрөм. Жаман көрөсүз. Жаман көрөм өзүм бөлгөн. Баарыбыз эле бирдейбиз дегендей. Өзү алакандай эле Кыргызстаныбыз бар, кичинекей жер, ошондо да бөлүнөбүз да. Рамил мырза, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бул менин жерим, үйүм, мындайча айтканда. Негизи өзүм патриотмун деп эсептейм өзүмдү. Негизи эле Кыргызстандын 7 областын барып көрдүңүз? Барып, бүт жерине барып көрдүм жумуш аркылуу. Көп жерлерин көрдүм, мисалы үчүн Баткендин Кыргызстандын эң четине чейин барып келдим, Разаков шаарына. Анан Жалал Абадка бардым, Токтогул, Талас, көп жерине бардым. Негизи эле Кыргызстаныбыз аябай кооз, керемет да. Мисалы үчүн бир областтын тоосу бир областка окшошпойт. Ар бир өзгөчө, бир элдер өзгөчө, менталитет деген. Ошондой болгондо дагы сонун да, керемет көрүнүш. Сиздин ошол саякаттадыңыз, 7 областты тең көрдүңүз. Эң эсте калып күлкүлүү окуя барбы? Күлкүлүү окуя? Ошол күндө эстесем эле эч эми эсимден кетпейт деген. Аны азыр эстеп көрүш керек го. Эстеп көрбөйсүзбү? Күлкүлүү окуя. Же эсте калган? Аябай эмес, негизи мындай көп учурда болгон, ал Ошко барганда, Баткенге барганда ошо элдердин таң калышы. Сиз Ошко адашпасам бир эле жылда дедиңизби? 36 жолу барып турман деп, барып турман. Ош сизди ушунчалык күтүп турат окшойт, Аябай күтүп турат. Сулайман тоосуна чыгып, аябай суккангам. Сонун жер бекен? Сонун жер, аябай. Анан Жети өгүзгө баргам, ошол жер аябай жаккан мага, тоолору, Жети өгүз. Жаратылышы кооз, аябай кооз. Жети өгүзгө баа бердим да. Анда мен дагы Жети өгүзгө барып келишим керек экен да. Сөзсүз барып келиш керек. Башка Европа, Германия дебестен биринчи өзүбүздүн Кыргызстаныбызды көрүп алсак деген ойдомун да. Ошо сөзүңүз катуу дейт мага. Кыргызстанда жүрүп, көп жерине барган эмеспиз, негизи аябай кооз жерлерибиз бар. Жаратылышыбыз эле аябай кооз. Башка жактан Германия, Европадан элдер бизге келет да. Ошо жаратылышты көрөбүз деп. Ысык көлүбүз эле кандай керемет. Ошонун баарын сактап калып, жакшы жаратылышка мамиле кылып, мисалы. Кыргызстан жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Кыргызстанда кантип өнүктүрө алабыз? Негизи өзүбүздөн башташ керекпиз да. Ар бир адам өзүнөн башташ керек деп ойлойм. Мисалы үчүн бир жерде баклажка жаккан көрүп калса, бияка деле ыргытып, бөтөлкө. Кыргызча сүйлөшөбүз. Бөтөлкө жатып калса, мен деле бияка ыргытып берем деген сымал. Ушинтип кете берет да. Ар бир адам өзүнөн башташ керек, негизи жаратылышыбызды сактап калыш керекпиз да биз. Туура айтасыз. Исхак Разаковдун айткан сөзү бар го. Мен таза болсом, сен таза болсоң, анан коом таза болот дегендейчи. Туура айтасыз. Кошуламын. Абдан туура да. Сиз өтө таланттуу адам экенсиз, Рамил мырза. Рахмат. Мен убактым бул жакта аз да. Анан кийин баардыгына кабарлашып, мен YouTube каналыма конок болуп кеткиле дегенде бир гана сиз ойлогом жооп бербейсиз го депчи, балким булар да жооп бербейт чыгар деп. Эми жазып көрөйүнчү деп жазып көргөндө жооп берип, үмүтүмдү үзбөй эле жазып көрөйүн, болбосо жазбай эле койсомбу деген чечимдер болду. Анан жазып көргөндө сиз убактың ооба болот, 5 күндөрүнө пландасак болот деп айтып калдыңыз. Сизге дагы чоң рахмат, алтындай убактыңызды бизге бөлүп, негизи азыр убакыт деген бул эң чоң белек да негизичи. Ошол убактыңызды биз үчүн арнаганыңызга рахмат айткым келет. Сизге эркин микрофон. Кайсыл жака салам жолдойсуз? Жолдоп коюңуз болот. Жолдоп коем. Жердештериме жолдоп коеюн. Айтыңыз. Кочкор районунун Шамшы айылдагы тургундарына салам айткым келет. Көп угам да, видео тартылганда, анан жолугуп калам да, Аяш атама, Аяш аталарыма, анан айылдаштарга, анан Кочкордон да Шамшыдан да айтып койбойсуңбу, Шамшыны да кошкой деп. Ошондуктан Шамшыны негизи унутпайм, ошол. Жүрөгүңүздө? Жүрөгүмдө Шамшы, ооба. Демек,
ушинтип айтып Кочкордон деп коем. Мунусунда тагыраак ошол Шамшы айылынан болом. Ошол жакта тургундарына, Шамшы айылдын баарына салам. Салам жолдойт. Салам жолдойм. Бизге дагы берилген убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Эгерде биздин маегибиз сиздерге жаккан болсо, биз өз максатыбызга жеттик. Кийинки маектерден көрүшкөнчө.